Бул жилеттер менен учактар, хан сарайлар менен балдардын тамагы жөнүндө баян. Биз эч качан унутпай турган биринчи шылтоо. Досторум белек кылды. Садыр Жапаровдун үй бүлөсүнүн жашоосу кандай өзгөргөнүн анын инисинин кызы Лазат Нуркожоеванын постторунан көрүүгө болот. Ысык көлдөгү бир бөлмөлүү батирдин акчасы. Жаңы президенттик борт катары тааныштырышты. Жаңы жылдык майрамда Миланда эс алганын бир эле эмес, бир нече булактар ырасташты. Айгүл Жапарованын туулган күнүнө кандай белектерди беришкенин көрө алдык. Мисалы, бул кымбат баалуу бренд Cartier'нин кутусу. Бийлик 714 миллион сомго жаңы учак сатып алат. Дал ушул маалда мамлекет бала бакчадагы бөбөктөрдү тамактандырууга акчам жок деп жарыялайт. Кантип ушуга жеттик? Муну түшүнүү үчүн баары башталган күнгө кайрылуу керек. Президенттин милдетин аткаруу жана премьер-министр деген кызмат мага өттү. Бүгүн биз бир адамдын кантип өзгөргөнүн баяндайбыз. Элдин үмүтү кантип жакырчылык синдрому менен коштошууга айланганын, бул жилеттер менен учактар, хан сарайлар менен балдардын тамагы жөнүндө баян. Бул биздин замандын тарыхы. Райым миллион камалат. Мен азыр толук кандуу ишке киреше элекмин. Ал абактан адилеттүүлүк орнотом деген бир убада менен чыккан, миллиондогон адамдардын үмүтүнүн символуна айланган элдин уулу. Бирок бир ай гана өттү. Элдин уулу мугалимдин бир жылдык айлыгына тете жилет кийип чыкты. Биз эч качан унутпай турган биринчи шылтоо. Досторум белек кылды. Тарыхтагы эң кымбат шайлоого акчаны бизге айтылгандай пенсионерлер бериптир. Бүт бары, расходтун бары элден келип атат. Карапайым калктан келип атат мынакей. Пенсионерлерден келип атат. Пенсиясын көтөрүп келип тапшырып атат деп атат. Ошол эле маалда мамлекет карылардын пенсиясын убагында бере албай жаткан. Төлө деп турат, бүттү. Анын түшүнүштүн кажети жок. Төлөбөсө өлөйлүбү? А? Төлөбөсө өлүп калайлыбы? Бирок бул башталышы гана эле. Бул 1 миллион 200 миң сомдук куртка. Ысык көлдөгү бир бөлмөлүү батирдин акчасы. 400 миң сомдук ушул кардиганды кийип, ал ÖKM'ге техника тапшырып жатты. Ал эми $6,000 бул куртка менен базардагы соодагерлерге салык төлөөнү үйрөттү. Эл суроо бере баштаганда үй бүлөсү анын жолун басып, өз жашын татып көр деп жооп берди. Алардын байлыгы өсүп жатканда бизди боорукерликке чакырышты. Бул жөн эле кийим эмес, бул биздин эсебинен алынган бийликтин символдору. Байлык чындап өстү. Агасынын үй бүлөсүндө 9дан ашык люкс уна, Cartier брендинин белектери, жакырчылык менен коштошуу деген ушул экен. Бирок жер тарый баштады. Бийлик асманга көтөрүлдү. Жеке асман тиреген сарайларга. Глазго учуу, эски учак деген шылтоо. Бирок анын мурунку кесиптеши АКШга жөнөкөй эле рейстин бизнес классы менен учкан. Бул ондогон эсе арзан. Эмнеге Жапаров андай кылган жок? Биз символикалык гана төлөп учканбыз. Биз Германиядан алынган такыр башка учакты бомбардирди акысыз тесттен өткөрүп жатабыз. Биз Мальтадан алынган учакты Embraer'ди лизингге алуу процессиндебиз. Президенттин басма сөз катчысы. АКШга бекер учтук. Вице-премьер Байсалов. Акча бюджеттен кетти. Алар болсо
бизге кантип калп айтканды да сүйлөшүп алганга жетишпей калышты. Жана жаман үлгү жугуштуу болот. Президенттин артынан премьер-министр, вице-премьер, жада калса энергетика министри да жеке учактарга отурду. Элге жарыкты өчүрүп жатып, вертолет менен пиар кылгандар да болду. Бирок бизди ушул жомокторго тойгузуп жатканда көшөгө артында эң башкы шоу даярдалып жаткан. Миландагы жашыруун эс алуу чиновниктердин дүрбөлөңү учактын багытын 2 жолу өзгөртүүсү. Азыр 2 январда Судак районунда Роводысында турам. Мен өзүм чет элге чыгып эч качан дем алган эмесмин. Мына эми жыйынтык президенттин үй бүлөсү Миланда эс алган авариялык тарыхы бар учакты бизге жаңы президенттик борт катары тааныштырышты. Страна приобрела новое воздушное судно Airbus A320. Анын чыныгы баасы эң көп дегенде $30 миллион. Бирок министрлер кабинетинин башчысы учакка $100 миллион топтолгонун айтып алды. $70 миллион айырма кайда? Президент учуп жүргөн дагы бир учакты мамлекетке таандык эместигин таптык. Ал Түрк жеке фирмасына катталган. Эгер бийлик алмашып кетсе, учак аны менен кошо учуп кетет. В Кыргызстане массово задерживают журналистов. Журналисттер бул жаңы жылдык жомоктун бетин ачканда жомок бүттү. Камалор башталды. Бийликтин жолу чындык үчүн өч алуу болду. Камалордон туура бир ай өткөндөн кийин Садыр Жапаров $20 миллион байлыгын мыйзамдаштырды. Эми жашыруунун кереги жок. Биздин алдыбызда тандоо турат. Бул эмне? Мыйзамсыз баюубу, мамлекеттик каражатты ысырап кылуубу же коррупциябы? Эмне маанилүү? Бир үй бүлөнүн жыргалчылыгыбы же 100 миңдеген балдардын тамагыбы? Куртканын баасы сураганын үчүн камакка алынган өлкөнүн келечеги кандай болот? Бул суроолорго биз эмес, сиздер жооп беришиңиздер керек. Бийлик биздин оозубузду жапканга аракет кылып жатышат. Камоо, кугунтук, басым кысымдар. Бирок биз ушундай тоскоолдуктарга карабастан ишибизди улантып жатабыз. Бизди Patreon'дон колдоңуз. Бул эмне үчүн маанилүү? Сиздин колдооңуз бизге көз карандысыз иликтөөлөрдү жүргүзүп, коркунучтарга карабастан чындыкты айтууну улантууга мүмкүнчүлүк берет. Бизди кантип колдой аласыздар? Төмөнкү шилтеме аркылуу өтүп, Кемиров Live Patreon баракчасын ачыңыз. Өзүңүзгө ылайыктуу катталуу деңгээлин тандаңыз. Сиздин колдооңуз бул чындык үчүн салым, ал эми биздин бонустар бул жөн гана кошумча белек. Картаңыздын маалыматтарын жазыңыз же PayPal'ды тандаңыз. Ушу менен болду. Биз чындык үчүн күрөштү уланта беребиз. Көз карандысыз журналистиканы колдоңуз. Шилтеме төмөндө.